Салам достор. Бүгүнкү күндө кайсы бир адам менен баарлашып калсаң эле, кандай максаттарың бар алдыда же кандай кыялдарың бар десе, англис тилинде эркин сүйлөгүм келет деген каалоосун айтышат. Же болбосо бул бирден бир арман дагы сыяктуу да, канча жылдан бери үйрөнүп келатам, бирок такыр үйрөнө албай койдум. Башкача айтканда, кайсы бир тилди үйрөнүүдө өзгөчө бүгүнкү күндө өтө керектүү деп эсептелген англис тилин деп алалы. Англис тилин үйрөнүүдө өзүңө кантип мотивация берсең болот? Бул менимче эң актуалдуу суроо. Эми сизге суроо. Сиз эмне себептен англис тилин үйрөнгүңүз келет? Жооп берип көрсөңүз. Англис тилин үйрөнүү аркылуу эмнеге жеткиңиз келет? Же болбосо англис тили сизге эмне берет? Эгер ушул суроолорго сиздин конкреттүү жоопторуңуз болбосо, ишенип коюңуз, анда сиз тилди үйрөнө албайсыз. Анткени кайра эле биздин мээбизге кайтып келели. Биздин мээбиз негизи табиятынан жалкоо. Дайыма оңой жолдорун издейт, канткенде кыйналбайм, канткенде мындай жаным кыйналып калбайт деген сыяктуу абалда жатат да. Анан сиз качан мен англиски үйрөнүшүм керек дегенде мээ баштайт. Эмне кыласың? Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, интернет деген бар, чет өлкөгө барсаң Google Translate деген бар, айта калсаң сага которуп берип коет деп, баягы оңой жолун издеп баштайт. Анан сиз чын эле деп, башкача айтканда өзүңүздү дагы деле чектеп коесуз. Ошол себептен англис тилин үйрөнүүдө өзүбүздү мотивация кылыш үчүн биз мээбизге далилдешибиз керек. Эмне үчүн сизге англис тили маанилүү? Керек болсо мээңиз үчүн мына, эй мээм деп сүйлөшүп, англис тилин үйрөнсөк экөөбүз эмнеге жетебиз билесиңби деп туруп, узун тизмет түзүңүз дагы, сиз өзүңүзгө өзүңүз окуп бериңиз. Өзүңүздүн алдыңызда сиз тил билгенден кийин кандай сүрөт түзүлөт? Менимче тил билген адамга көптөгөн эшиктер ачылат. Тил билген, бизде сонун сөз бар го, канча тил билсем ошончо адаммын деген. Демек, сиз качан мээңизди ынандырганда гана сизде тилге карата мотивация пайда болот. Ошондуктан сизге тапшырма. Азыр видеону көрүп бүткөндөн кийин отуруңуз дагы, англис тилин үйрөнсөңүз, сиз эмнеге жетесиз, тизмет түзүңүз, анан өзүңүздүн мээңизди ынандырыңыз. Ошондо сизге мотивация пайда болот.